өзүң өзүңдү таануу, өзүң өзүңдү билүү, өзүң өзүңдү эстөө өтө курч маселе. Анткени убакыт тар, анткени энергиялар буга чейин дозированный келип атты, доза менен кичине көндүрүп бизди адаптация кылыпчы. Эгер аз убакытта ошо өзүбүздү тааныбай, баягы бег с препятствиями болуп ошол этапка кирип атабыз. Баягы марафондо чуркап баратканда сөзсүз бирдемкеден секирип аттап өтүш керек. Ошол азыр болуп аткан ситуациялар баары препятствия болуп, сөзсүз ошону өткөнгө ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошон үчүн арыраак барган сайын, алысыраак барган сайын, көбүрөөк баскан сайын бул жолду тиреген нерселер көбөйүшү мүмкүн. Ошон үчүн ошол нерсеге даяр болуш керек. Сөзсүз өзүңдү таанып, өзүңдү билип, түшүп аткан энергияларга даяр болуш зарыл. Анткени ушул июнь-май 27-жылдан баштап көп нерселер өтө катуу өзгөрүүлөр болот. Анткени баягы түшүп аткан энергиялар доза менен эмес, ошол дозалардын мурун кичинекей аз-маздан берилип аткан, азыр дозалар күчтүү болот. Ошол май-июньдан 27-жылдан баштап дозалар өтө көбөйүп, чоң доза менен аябай катуу жарык десем туура болобу, ушу аналогия кыргыз тилинде вспышка күтүлүүдө. Анткени адамзат ойгонууга, өзүн эстегенге убакыт келди десем деле туура эмес болуп калат. Анткени убакыттан өтүп баратабыз. Өзүбүздү эстебесек жоготобуз. Өзүбүздү тааныбасак калбай калышыбыз мүмкүн. Анткени ушул энергияларга биз анда даяр болбой калышыбыз болот. Демек, келип аткан, түшүп аткан энергияларга, ушундай өзгөрүүлөргө даяр болуп, ошол энергияларды кабыл алганга зарыл өтө болуп атат. Анткени бул маалыматты кичине жашыруун деп айтып атам, анткени убакыт келе элек. Убакыт келгенде баягы бизде азыр аябай контролго салганга аракеттер болуп атат. Ошол контролировать эткенге цифровизация, канча каражат кетип атат, каяка кетип атат. Демек, финансовый система жокко кетирилип, биринчи конгуралар. Ошол конгураларды уксак, билсек туура болот. Анткени нейрофизиологияда аябай катуу өзгөрүүлөр болуп атат. Анткени көрдүм, түшүндүм, уктум, түшүндүм, кабыл алдым деген нерсеге өтө тез өтүп атабыз. Ошол нерсеге даяр болсок, 35-жылга чейин сөзсүз биз баягы арак менен дарыланып атабыз, арак менен тазаланып атабыз деген нерсе дагы жокко кетет. Анткени организм бул ууланган нерселерге ден алыстайт. Ошон үчүн айтпайм таптакыр ташталды, таптакыр таштагыла, таптакыр кабыл албагыла дегенге, бирок ал ар кимдин өзүнүн тандоосу. Жашоо уланууда, бирок энергиялар, түшүп аткан энергияларга биз татыктуу болуп, ошол нерсеге даяр болуп турушубуз керек. Ошон үчүн июнь-июль
27-жылдан баштап ушул цифровая система электроэнергия менен келип аткан нерселер, спутник, соцсети, интернет, негизи жөн эле свет деген нерсе аябай катуу өзгөрүлүүдө болот. Демек, баягы илгерки заманга түшпөгөндөй даярдык болушубуз керек, бирок баягы өтө тез өтүп аткан, өтө көп жасалган кадамдар артта калып калышы мүмкүн. Демек, катуу ойлонобуз. Катуу ойлонуп, катуу өзүбүздү эстеп, катуу өзүбүзгө келгендей болушубуз керек.